Бүгүнкү берүүбүздө карызды өндүрүү иши каралууда. Асанкул Керимбаев карызга акчалаган адамдын тууганынан 160 миң сомду өндүрүүнү талап кылууда. Керимбаев сотко андан карыз алган Түмөнбаев Медербек каза болгондон кийин гана арыз менен сотко кайрылган. Ал эми Түмөнбаева Замира болсо каза болгон адамдын мураскору болуп саналат. Тараптар саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыз. Доогер Керимбаев сотко карызды өндүрүү талабы менен кайрылган. Дооры соту өндүрүшүнө кабыл алынды. Ошол себептен сиздер чакырылып отурасыздар. Доогер, доорузга кошумча тиркей турган башка далилдериңиз барбы? Жок, урматтуу судья. Жоопкер, сизге сот доорыздын көчүрмөсүн жана ага тиркелген баардык документтерди тапшырат. Доорузду алганыңызды тастыктап, бул кагазга кол койсоңуз. Доогер, сиз сотко Түмөнбаев Медербектин кол тамгасынын үлгүсүн тапшыра аласызбы? Жок, урматтуу судья. Менде анын үлгүсү жок. Жоопкер, сизде сиздин тууганыңыз тарабынан жазылган кат же болбосо куттуктоо баракчалар барбы? Ооба, урматтуу судья. Мен аны сизге сөзсүз түрдө тапшырып берем. Жакшы. Сот тарабынан иш боюнча соттук кол жазма экспертизасы дайындалат. Андыктан жоопкер, мен сизден Түмөнбаев Медербектин кол жазмасын тапшырууну өтүнөм. Макул, урматтуу судья. Тараптарга баардыгы түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Анда азыр бошсуздар. Сот отуруму тууралуу биз сиздерди кабарлайбыз. Асанкул Керимбаев 1 жыл мурда Түмөнбаев Медербекке 160 миң сом бергенин айтат. Ал эми карыз алды деген адам болсо каза болуп калат. Мындай болуп кетет деп ким ойлоптур? Акчаны Медербекке бергеним чын. Алганын тастыктап, 1 жылда кайтарып берем деп тил кат берип жатпайбы? Медербектин үй бүлөсү автокырсыктан каза болуп, өзү гана жалгыз калат. Каргашооло окуядан кийин анын ден соолугу жакшы болбой жыйынтыгында көз жумат. Бирок өлөр алдында болгон мүлкүнө мураскор катары агасынын кызын калтырат. Мен агам үй бүлөсүнөн ажырап калгандан кийин бир топко чейин кыйналып жүрдү. Анан ушул аягында чөгүп да кетти. Анан жанында такай мен болдум. Бир топ операцияны башынан өткөрдү. Анын жыйынтыгы ушу эми өмүрүн сактай алган жокпуз. Мураска калган мүлктөрдөн сырткары Замира Түмөнбаеванын агасы бересеси бар адамдардын тизмесинде калтырган. Тилекке каршы ал тизмеге Керимбаев кирген эмес. Мен ал адамды тааныбайм. Ал адам тууралуу агам дагы айткан эмес. Мына бул катта так жазылган, кимге бересеси бар экен. Мен бул эки адамдан карызынан кутулдум. Ал эми Керимбаев, жанагы Керимбаев деген эме кечирип койсун. Мага демек 10 жолу арызданса да мен анын акчасын бере албайм. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Саламатсыздарбы? Отуруңуздар. Соттук отурум ачык деп жарыяланат. Керимбаевдин Түмөнбаевадан карызды өндүрүү жана ошондой эле Түмөнбаева Замира Турсунбековнанын Керимбаев Асанкул Жумадыловичке карата карыз келишим жокко чыгаруу жөнүндөгү утурлама доорузу дагы каралууда. Катчы, соттук отурумга келген тараптар жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Сот отурумуна доогер Керимбаев Асанкул, доогердин жактоочусу Азамат Караев, жоопкер Түмөнбаева Замира, жоопкердин жактоочусу Сүйүналиева Чынара, нотариалдык контордун өкүлү Болотов Жолдошбек. Тараптар өздүгүн тастыктаган документтерин тапшырышты. Рахмат. Доогер, ордуңуздан туруп, аты жөнүңүздү тааныштырып койсоңуз. Керимбаев Асанкул Жумадылович, 55 жаштамын. Жеке ишкермин. Гагарин көчөсү 94-үйдө турам. Отуруңуз, рахмат. Жоопкер, сиз да өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Каякта турасыз, кайда иштейсиз? Түмөнбаева Замира Турсунбековна, 45 жаштамын. Коен-Көзүв көчөсүндөгү 134-үйдө турамын. Өзүм болсо кетепканада иштеймин. Рахмат, отуруңуз. Иш төрагалық Кылычу Эсенгулова жана Катчы Тариялованын катышуусунда каралат. Сот курамына ишенесиздерби? Ишенебиз. Сотто Керимбаевдин карызды өндүрүү доорузу каралууда. Доогердин айтымында Түмөнбаева Замиранын тууганы көзү тирүүсүндө андан 160 миң сом карыз калган. Замира Түмөнбаева болсо агасы бул адамдан акчалаган эмес деп жооп кайтырууда. Себеби агасы өлөр алдында тапшырган карыздарынын тизмеси камтылган кагазда Керимбаев деген ысым жок. Тараптар, ордуңуздан туруп койсоңор.
Сот сиздердин процессуалдык укуктарыңыздар менен милдеттериңиздерди түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын 35-чи беренесине ылайык силериштүү материалдары менен таанышууга, көчүрмө жасоого, сотко ишенбейчүлүк жарыялоого, далил келтирүүгө, ишке катышкан адамдарга, күбөлөргө, эксперттерге, адистерге суроо узатууга, өтүнүч жарыялоого, сотко жазуу жана ооз эки түшүндүрмө берүүгө, бул ишке тиешеси бар адамдардын өтүнүчтөрүнө каршылык жарыялоого жана алар келтирген ойго каршы пикир билдирүүгө, сот процессинде пайда болгон суроолорго өз оюңарды билдирүүгө, сот актыларында жана башка ушул эле кодексте келтирилген процессуалдык укуктарды колдонууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошондой эле берилген укуктарды ак ниеттүү пайдаланууга милдеттүүсүздөр. Тараптар, сиздердин процессуалдык укуктарыңыздар түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Тараптарда өтүнүчтөр барбы? Bizde yok. Отуруңуздар. Урматтуу судья, бизде өтүнүч бар эле. Ишке 2015 жылдын 15 сентябрда Түмөнбаев Медербек 2000 Америка долларына саткан Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаанын сатуу жана сатып алуу келишиминин көчүрмөсүн жана 2015 жылдын 17 сентябрындагы Насыя Финанс чакан насыя берүүчү компаниясынын кириш касса квитанциясынын көчүрмөсүн тиркеп коюңузду суранам. Себеби бул келишим жана квитанция Түмөнбаевдин доогерден карыз акча албай, насыя карызын өз алдынча кутулгандыгын тастыктайт. Мындан сырткары, күбө катары Касымбеков Мурат Жумашевичти жана Сагыналиев Нурдан Алымбековичти соттук териштирүүдө суракка алууну уруксат берсеңиз. Бул адамдар жоопкердин агасы каза болгон Түмөнбаевка карыз берген адамдар болуп саналат. Күбөлөр келген, сыртта күтүп турат. Бул биздин өтүнүч. Рахмат. Кагаздарыңызды катча аркылуу берип жиберсеңиз. Доогерге көчүрмөсүн тапшырып койсоңуз. Жоопкер, турсаңыз ордуңуздан. Жактоочуңуз келтирген өтүнүч боюнча сиздин пикириңиз. Мен өтүнүштү толугу менен колдойм жана канааттандырып беришиңизди суранам. Ал эми агам болсо бул доогерден акча алган эмес. Рахмат, отуруңуз. Доогер, сиздин оюңуз. Мен бул өтүнүчтү канааттандырып алышыңызды сурайм. Себеп дегенде бул күбөлөр Түмөнбаев менен мен ортомдогу алакама менен кайдан айтып беришмегиле. Анан дагы кайдагы автоунаанын сатылышына байланыштуу сатуу келишими менен Насыя компаниясынын финанс кагаздары жөнүндө айтып атышат. Алардын кандай тиешеси бар? Рахмат, отуруңуз. Доогердин жактоочусу келтирилген өтүнүч боюнча сиздин оюңуз. Урматтуу судья, мен да буга каршымын. Себеп дегенде жоопкер тарабынан чакырылган күбөлөр жана келтирилген кагаздар бул ишке эч кандай тиешеси жок деп эсептейм. Рахмат, отуруңуз. Келтирилген өтүнүчтү жана катышуучулардын оюн угуп чыгып, сот аныктайт. Жоопкердин жактоочусунун өтүнүчү канааттандырылсын. 2015 жылдын 15 сентябринде Түмөнбаев Медербек 2000 Америка долларына саткан Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаанын сатуу жана сатып алуу келишимин жана 2015 жылдын 17 сентябрындагы Насыя Финанс чакан насыя берүү компаниясынын кириш касса квитанциясы дагы ишке тиркелсин. Ал эми күбө катары келишкен Касымбеков Мурат менен Сагыналиев Нурдан соттук процессте суралышсын. Дагы өтүнүчтөр барбы? Эгерде өтүнүчтөр жок болсо, анда соттук териштирүүгө өтөбүз. Доо арыз жана утурлама доо арыз жарыяланат. 2015 жылдын 22 августунда Түмөнбаев Медербек менден карызга 160 000 сом алган. Экөөбүз келишим түзгөнбүз. Келишимдин шарты боюнча Түмөнбаев Медербек карызга 1 жылга алган акчаны өз убагында бере албаса, келтирилген чыгым катары 25 279 сомду үстөгү менен төлөп бермек. Бирок бул келишим нотариалдык жактан күбөлөндүрүлмөгөн эмес. Тилекке каршы Түмөнбаев акчаны убагында бере албай калгандыктан сотко арыз менен кайрылайын деп кагаздарды даярдап жатканда каза болуп калды. Карызды кайтаруу боюнча карындашы Түмөнбаева Замирага кайрылганымда, ал агам сизге карыз экенин айткан эмес деп акчаны кайтаруудан баш тартты. Мага Түмөнбаев Медербек акча карыз болгондуктан анын мураскору Түмөнбаева Замирадан 186 432 сомду төлөп берүү тийиш. Утурлама доо арыз. Мен Керимбаевдин доо арызы менен макул эмесмин. Анткени агам өлөрдө болгон мүлкүн мага калтырууну туура көрүп,
карыздардын тизмесин мага тапшырып кеткен. Ал тизме боюнча агам Касымбеков Мурат Жумашевич менен Сагналиев Нурдан Алымбековичке карыз экен. Агам каза болгондон кийин мен экөөнүн карыздарынан кутулгам. Агам Керимбаев тууралуу эч нерсе айткан эмес, карыз адамдардын тизмесинде анын ысымы да жок болчу. Доогер нотариуска агамдын колу жок келишимди тапшырып, ал сотко болсо кол коюлган келишим тапшырган. Сот дайындаган соттук кол жазма экспертизанын корутундуусу боюнча келишимдеги кол агамдыкы эмес болуп чыкты. Демек, агам Керимбаевден карызга акча алган эмес, экөөнүн ортосунда эч кандай карыз келишими түзүлгөн эмес, андыктан экөөнүн ортосундагы келишимди жокко чыгарууну суранам. Доогер, турсаңыз ордуңуздан. Дуарызды колдойсузбу? Дуарызды колдойм. Ал эми утурлама дуарызды тилекке каршы колдой албайм. Рахмат, отуруңуз. Жоопкер, сиз дуарызды колдойсузбу? Урматтуу судья, мен дуарызды колдобойм, ал эми утурлама дуарызды албетте колдоймун. Рахмат, отуруңуз. Доогер, дуарыз жана утурлама дуарыз боюнча кандай көрсөтмө бере аласыз? Келишимдин шарты боюнча Медербек алган акчаны 1 жылга 160 миң сомду карыз калган. Эгерде убагында төлөй албай калса, келтирилген чыгым катары 25.279 сомду, жалпы жонунан 186.438 сомду төлөп берем деп ода берген. Мен ал сураган акчаны колуна санап туруп бергем. Келишимде өз колуна алгандыгы көрсөтүлгөн. Келишим нотариалдык контордо катталган эмес. Түмөнбаев Медербек алган акчаны убагында төлөп берген жок. Ал эми мен сотко кайрыларда ал каза болуп калды. Анан карызды төлөйсүңөрбү деп Медербектин карындашы Түмөнбаев Замирага кайрылганымда ал кайтаруудан баш тартты. Анан мен сотко кайрылдым. Урматтуу судья, жоопкерден карыздын негизги суммасы катары 160 миң сомду, анан убагында төлөй албай калган келтирилген чыгым катары 25.279 сомду, баш аягы 186.432 сомду өндүрүп бериңизди сизден талап кылам. Мен тараптан Түмөнбаев Медербек менден 160 миң сом алгандыгы тууралуу тил кат тапшырылды го. Андан кийин соттук кол жазма экспертизасынын корутуусунда мен каршымын. Анткени Медербектин колу турбаганда бул кимдики болот? Экспертизанын Түмөнбаев Медербекке эч кандай тиешеси жок. Ар кандай кол жазмаларды чабыштырып жиберсе деле болот да. Андан кийин автоунаанын сатылуусу жөнүндөгү түзүлгөн сатып алуу жана сатуу келишим менен Түмөнбаев карыздарынан кутулду деген каржы кагаздардын бул ишке эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан соттук кол жазма экспертизасынын жыйынтыгын четке кагып, мен тапшырган дуарызды канааттандырып беришиңизди сизден суранам. Ал эми берки утурлама дуарызды канааттандырууңуз калтырыңызды сизден суранып кетем. Доогерге суроо барбы? Бар, урматтуу судья. Бериңиз. Айтыңыз, жоопкер Түмөнбаева Замира агасы Түмөнбаев Медербектин карызын бербештин себебин немен түшүндүрүүдө? Жоопкер айтат. Түмөнбаев өлөр алдында кимдерге карыз экендигин тил кат кылып тапшырып кеткен. Силер анда жоксуңар дейт. Менимче бул жоопкердин жөн гана мурас калтырган адамдын карыздардан кутулбоонун жөн гана амалы болуш керек. Сиз өзүңүздү карыз бергендердин тизмесине киргизип кой деп нотариалдык конторго кайрылдыңыз беле? Ооба, кайрылгам. Бирок жоопкер карызды кайтаруудан карамача баш тартпады. Ана мен аргасынан сотко кайрылууга мажбур болдум. Соттук кол жазма экспертизасынын корутундусунда сиз тапшырган Түмөнбаев Медербектин карыз алдым деген келишимдеги кол жазма аныкы эмес, башка адамдыкы болуп чыкканына кандай түшүндүрмө бере аласыз? Соттук кол жазма экспертизанын тиянагына мен макул эмесмин. Болбосо мына колумдагы кагаз Түмөнбаевдин колу болбогондо кимдики? Анда агамдын колу коюлбаган карыз келишимди кантип нотариуска тапшырдыңыз? Эгерде ал сизден агам карыз алган болсо, аны сөзсүз түрдө мага кабарламак. Түмөнбаевдин нукура кол коюлган нукура нускасы мен сотко тапшыргам. Анткени сен карыздан кайтаруудан баш тартпадыңбы? Анда нотариуска кол коюлган келишимди эмнеге тапшырган жоксуз? Анткени мен өлгөн адам мага акча карыз болчу деп нотариалдык конторду кабардар кылайын дегем. Ал жакта ишим болгон жок. Анан сотко кайрылууга туура келди. Доогерге да суроо болобу? Жок, башка суроо жок. Отуруңуз, рахмат. Жоопкер, ордуңуздан турсаңыз. Дуарыз жана утурлама дуарыз боюнча кандай түшүндүрмө бере аласыз? Дуарызды колдобойм. Ал эми утурлама дуарызды колдойм жана аны канааттандырып беришиңизди өтүнөм. Түмөнбаев Медербек менин бир тууган агам болчу. Атамдын иниси. Автокырсыктан үй бүлөсүнөн ажырап калгандан кийин биздин үй бүлө
агама колубуздан келишинче жардам берип жүрдүк. Ооруп жатканда да такай жанында мен болдум. Албетте ата-энем да болду. Бирок баягы көбүрөөк мен каралашып жанында жүрдүм. Ал үчүн жумуштан бошогонго да туура келди. Бирок жаракаты оор болгондуктан аягына чейин дарылана алган жок. Оорусу аябай өтүшүп кеткенден ал болгон мүлкүн мага калтырууну туура көрдү. Айрым иштерин да мага тапшырчу. Ошол себептен карыздардын тизмесин дагы мага тапшырган. Анда 2 адамдын гана аты жөнү бар болчу. Касымбеков Мурат Жумашевич жана Сагыналиев Нурдан Алымбекович. Башка адамдарга карыз экенин ал мага айтканда эмес, кагаздарда да жок болчу. Ушулардан кутулуп кой деп Касымбеков менен Сагыналиевтерден карыз алдым деген өзү жазган тил катты да колума тапшырган. Урматтуу судья, ошондуктан менин утурлама доо арызымды канааттандырып беришиңизди өтүнөм. Берки карыз келишимин жокко чыгарууну талап кылам. Себеби агам бул доогерден акча алган эмес. Алдым деген тил каттагы мага тыштаган эмес. Мен сиздин кайрылууңуз менен өзүңүзгө агамдын өз колу менен жазылган кагаздарды сизге калтырбадым беле. Агам эч качан минтип жазчу эмес. Агам кагазга кол койгондо дагы жайылтып кол койчу. Кол жазма соттук экспертизанын жыйынтыгында коюлган кол агамдыкы эмес экени аныкталбадыбы, урматтуу судья? Бир гана мисал, доогер нотариуска кол коюлбаган кагазын алып барат дагы сотко кол коюлган келишимди көтөрүп келип жатпайбы? Көрдүңүзбү бул жерден кандай башаламандык болуп жатат? Ошол себептүү урматтуу судья, 2015 жылдын 22 августунда түзүлгөн карыз келишимин жокко чыгарып, Керимбаевдин доо арызын канааттандырбашыңызды суранам. Жоопкер, агаңыз Түмөнбаев Керимбаевден карызга акча алаарын кеп кылды беле сизге? Ооба, агамдын кредити бар болчу. Акча издеп жүргөнүн да билем. Бир жолу менден да сураган, кимге кайрылса болот деп. Бирок мага Керимбаев тууралуу айткан эмес. Ал мага карыз алганда жазган тил каттарын жана береселер түшүрүлгөн тизмени дагы мага берген. Бирок анда Керимбаевдин фамилиясы таптакыр жок болчу. Урматтуу судья, сурай берсем болобу? Бериңиз. Автокырсыкка кабылгандан кийин агаңыз башы айланып калган эмес беле? Башынан айнып калган эмес беле? Жок. Жашынакай эле, акыл эси менен эле жүргөн. Башка суроом жок. Рахмат, отуруңуз. Отуруңуз. Эгерде суроолор жок болсо, анда нотариалдык контордун өкүлүнүн суроого өтөбүз. Нотариус, трибунага жакын келсеңиз. Өзүңүздү толук тааныштырып койсоңуз. Болотов Жолдошбек Мырзакулович 1976 жылы төрөлгөн Москва көчөсү 190 10 квартирада турам. Нотариал контордон ишеним аркылуу катышып жатам. Бул иш боюнча кандай түшүндүрмө бере аласыз? Эми бул иш боюнча айтсам, ошо биздин нотариал контор тарабынан Түмөнбаев Медербектин керез кагазы атайын каттоого бекитилген. Керез кагазына ылайык Түмөнбаев Медербек өз мүлкүн тагыраак айтканда Лермонтов көчөсү 76 үйүн жана кой таштагы дача иретиндеги жер тилкесин, Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаасын Түмөнбаева Замира Турсунбековна жаздырган. Керез кагазына төмөндөгү документтер тиркелген. Түмөнбаев Медербектин өлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, Түмөнбаева Замиранын паспортунун көчүрмөсү, мураска калтырылган турак жайдын дача тилкесинин документтерин жана Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаанын тех паспорттарынын көчүрмөлөрү. Касымбек Мурат Жумашевич менен Сагыналиев Нурдан Алымбековичтердин өздөрүн Медербекте аласалары бар адамдардын тизмесине киргизип коюуну өтүнгөн арыздары. Касымбек менен Сагыналиевтерден карыз алгандыгын тастыктаган маркум Түмөнбаев Медербектин тил каттары. Түмөнбаев Медербектин Сагыналиев менен Касымбековго карызым бар деген каты. Ошондой эле Керимбаевдин маркум Түмөнбаевга карызга акча бергендердин тизмесине киргизип коюуну өтүнгөн арызы жана Керимбаев менен Түмөнбаевдин ортосунда карыз келишими дагы бар. Бирок мураскор ал карызды кабыл албай кайтаруудан баш тартты. Карыз келишими ким тарабынан кол коюлган? Карап көрөйүн. Бул келишим Керимбаев менен Түмөнбаевдин ортосунда өз ара түзүлгөн экен. Бирок бул келишимде эч кимдин колу жок экен. Кол коюлбаптыр. Карыз алган тарап Түмөнбаев деп турат, бирок келишимге кол коюлган эмес. Нотариуска суроолор барбы? Жок, суроолор жок. Бизде да жок. Эгерде суроолор жок болсо, анда күбөлөрдүн суроогуна өтөбүз. Нотариус орун алсаңыз болот. Катчы күбө Касымбековду чакырып койсоңуз. Күбө Касымбеков, кириңиз.
Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Касымбек Мурат Жумашевич, 49 жаштамын. Күрөңкеев көчөсүндө 34-үйдүн 19-квартирасында жашайм, жеке ишкер. Урматтуу күбө, эгерде сиз жалган маалымат берсеңиз же берүүдөн баш тартсаңыз, анда Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана жаза кодексинин 330-331 берелери негизинде кылмыш жообуна тартыларыңызды сот эскертет. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм, урматтуу. Эгерде баардыгы түшүнүктүү болсо, катчы көргөзгөн кагазга кол коюп берсеңиз. Жоопкер тарап, сурооңузду бере берсеңиздер. Түмөнбаев тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз? Мен Түмөнбаев Медербек менен 12 жылдан бери таанышмын. Бирге иштешип, бири-бирибизге колду көрсөтүшүбүз. Мен ага 1000 америкалык долларын бергени чын. Ал мага алдым деп кагаз жазып берген. Бирок айткан эсимде, эгерде мен бирдеме болуп калсам, менин карызымды карындашым Замира төлөп берет. Мен аны мураскор кылдым дегени. Ошондо эмнегедир жүрөгүм шууд ичкен. Кийин каза болуп калды. Бирок карызын карындашы Замира төлөп берди. Анан сиз ошондо Түмөнбаев карызды берет деп, ал өлгүчө күтүп, мураскор төлөп берет деп жүрдүңүз да, Билесизби? Медербек экөөбүз жакшы мамиледе болчубуз. Ал абдан жакшы киши болчу. Ойлоп көрсөм, ушундай ысык суукта чогуу жүрүп, анан акчанын айынан достуктан кечип коймок белем. Анткени акыркы күндөр аябай катуу ооруп калды. Диагнозу да жакшы эмес. Анан ооруп жаткан адамды басмырламак белем. Бул жашоодо баарды акча менен ченелбейт да. Тынчтаңыздар. Догер, мен сизге эскертүү кылам. Сот тартибин сактаңыз. Отуруңуз. Күбөгө дагы суроолор барбы? Бар, урматтуу судья. Айтыңызчы, Түмөнбаев Медербектин карызын сизге ким кайтарып берди эле? Айттым го, карындашы Замира Түмөнбаева деп. Түмөнбаев менден карыз алган тууралуу мындай кабарыңар барбы деги? Мага Нурдан 2015-жылы Медербек кредиттен кутулам деп акча издеп жүрөт. Анан Керимбаев деген менен сүйлөшүп жатып кайра ойлонуп калыптыр деген эсимде. Эмнеге? Нурдандын буга кандай тиешеси бар? Аны сизге эмнеге кеп кылды? Токтосоңузчу, суроо өрүп алып кайра таң каласыз да. Бул кеп деген сиз карызды доолаганда чыккан. Сиз Замирадан карызды доолапсыз. Ал болсо карындаш айтыптыр, агамдын бересеси жок. Көзү тирүүсүндө Мурат менен Нурданганга да карызы бар. Тил каттар мынакей деп айткан экен го, туурабы? Тынчтаңыздар. Сот тартибин сактаңыздар. Күбөгө дагы суроолор барбы? Жок, башка суроо жок. Бизде да жок. Күбө, сиз бошсуз, кааласаңыз залдан орун алсаңыз болот. Катчы, кийинки күбө Сагыналиевди чакырып койсоңуз. Күбө Сагыналиев, кириңиз. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Аты жөнүм Сагыналиев Нурдан Алымбекович, 45 жаштамын. Жеке ишкермин, соода кылам. Жашаган жерим Медеров көчөсү 94, 34-квартирада турам. Урматтуу күбө, эгерде сиз жалган маалымат берсеңиз же берүүдөн баш тартсаңыз, анда Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана жаза кодексинин 330-331 берелери негизинде кылмыш жообуна тартыларыңызды сот эскертет. Түшүнүктүүбү? Эгерде баардыгы түшүнүктүү болсо, катчы көргөзгөн кагазга кол коюп берсеңиз. Жоопкер тарап, суроолоруңуз болсо бере бериңиз. Түмөнбаев Медербекти тааныйсыз да, Мамилеңиз кандай эле? Ага акча бергениңиз чынбы? Ооба, мен Түмөнбаев Медербек менен катышып жүргөнүмө 10 жылдан ашты. Анан мен Кытайдан сантехникаларды алып келгендиктен Медербек менден карызга алып соода кылчу. Анан дагы Медербек мага 1200 Америка долларын карыз болчу. А бирок ал каза болгондон кийин карызды карындашы Түмөнбаева Замира кайтарып берди. Карыз боюнча азыр дооматым жок. Урматтуу судья. Уруксатпы? Бериңиз. Агам Медербек менен карыз келишимин түздүңөр беле? Биз нотариуска барган эмеспиз. А бирок Медербек менден 1200 Америка долларын алдым деп тилгат жазып бергени чын. А тилгаттын нукура нускамасы менде, а көчүрмөсү болсо Медербекте болчу. А бирок Медербек каза болуп калгандан кийин нускаманы нотариуска алып барып көөлөндүргөнүм чын. Айтыңызчы,
Агам Керимбаевтан акча алгандыгы тууралуу кабарыңыз барбы? Мага Медербек банктагы кредитти жабыш үчүн акча издеп жүрөм деп айткан эсимде. Анан Керимбаев акча таап берем деди деп убада кылды деген. Анан кийинчерээк эле Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаасын сатып алуучу табылып калып, ошонун акчасына банктагы кредитти жапты деп айткан эсимде. Күбөгө дагы суроолор барбы? Жок, башка Суроолор жок. Рахмат, сиз бошсуз, кааласаңыз залдан орун алсаңыз болот. Бүгүнкү берүүбүздө сот Керимбаевдин карызды өндүрүү иши каралууда. Анын айтымында маркум Медербек Түмөнбаев көзү тирүүсүндө Керимбаевден 160 000 сом алган. Ал эми Медербек болсо өлөрүн сезип, кимге береселери бар экенин тактап, аларды тизмеге түшүрүп анын карындашына тапшырган. Жыйынтыгы ал тизмеде Керимбаев аттуу ысым жок. Бирок доогер ага карабастан мураскордон карызды өндүрүү талабы менен чыгууда. Чындык ким тарапта, калыс таразасы кимге ойт? Бир аздан кийин чогуу көрөбүз. Анда сот иштеги материалдарды иликтөөгө өтөт. Доогер тапшырган Түмөнбаев карызга 160 000 сом алды деген карыз берүү келишиминин түп нускасы. Түмөнбаев Медербектин керезинин көчүрмөсү. Керезде болгон мүлкүмдү карындашым Түмөнбаева Замира Турсунбековнага калтырам деп жазылууда. Соттук кол жазма экспертизасынын корутундусу. 2015 жылдын 22 августунда Керимбаев менен Түмөнбаевдин ортосунда 160 000 сомду карызга берүү жана карызга алуу туурасында келишимге коюлган кол. Түмөнбаевдики эмес, башка бирөөнүкү деп жазылган. Түмөнбаев Медербек 2016 жылдын 17 апрелинде каза болгондугу туурасында күбөлүгү. Мураска калган кагаздардан алынган тил каттардын көчүрмөсү. Ал кагаздарда Түмөнбаев акчаларды карызга Касымбеков жана Саганалиевден гана алгандыгы жазылууда. Түмөнбаева Замиранын паспорттун көчүрмөсү, Насыя Финанс Чакан Насыя берүүчү компаниясынын 2015 жылдын 17 сентябрындагы Насыяны жабуу максатында төлөнгөн кириш кагаз квитанциясынын көчүрмөсү, Кой Таш дачасынын жер тилкесинин тех паспорту, Лермонтова көчөсүндөгү 76-үйдүн тех паспорту, Касымбеков жана Саганалиевдин аларды аласасы барлардын курамына кошуу арызынын көчүрмөсү, Toyota Camry автоунаасынын тех паспорту, Түмөнбаев Медербектин өлөр алдында жазып кеткен катынын көчүрмөсү. Анда Саганалиев Нурдан менен Касымбеков Муратка чынында бересем бар деп жазылган. Керимбаевдин маркум Түмөнбаевдин аласасы бар адамдардын катарына киргизип коюуну өтүнгөн арызынын көчүрмөсү. Түмөнбаевдин Саганалиев менен Касымбековдон карызга акча алгандыгын тастыктаган тил каттын көчүрмөсү. Мурас кагаздарында камтылган Керимбаев менен Түмөнбаевдин ортосундагы түзүлгөн карыз берүү жана карыз алуу келишиминин көчүрмөсү. Бирок ал келишимге Түмөнбаевдин колу коюлбаптырбы? Тараптарда дагы кошумча өтүнүчтөр барбы? Жок. Өтүнүчтөр жок. Соттук териштирүү аяктады. Сот жарыш сөздөргө өтөт. Доогер, жарыш сөз сизде. Мен доо арызды колдойм. Ал эми берки утурлама доо арызды канааттандырбашыңызды суранам. Жана сизден карызды өндүрүп беришиңизди талап кылам. Доогердин жактоочусу, жарыш сөз сизде. Урматтуу судья, мен доо арызды колдойм жана канааттандырып беришиңизди сурайм. Себеби 2015 жылы 22 августунда Керимбаев менен Түмөнбаев Медербектин ортосунда 1 жылга 160 000 сомду карызга бергендиги тууралуу жана өз убагында төлөп бере албай калса келтирген чыгым катарында 25 279 сомду, жалпы жыйынтыгында 186 432 сомду төлөп берет деген өңүттөгү келишим түзүлгөн. Биз Түмөнбаев ал акчаны алды деп эсептейбиз. Себеби ал келишимде маркумдун колу турат. Карызга берилген акча алган тараптан кайтарылып берилген эмес. Алган адам каза болгондон кийин доогер анын мураскорунан акчаны кайтарып берүү талабы менен кайрылган. Бирок жоопкер ал өтүнүчтөн баш тарткан. Аргасынан доогер ал жооптон кийин карызга берген акчаны жана ошол убакта келтирилген чыгымды кошуп, маркумдун мураскорунан кайтарып берүү талабы менен сотко кайрылган. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 1165 беренесине ылайык карызга акча берилген тарап мурас калтыруучунун мураскорунан келип чыккан жагдайга жараша өз укугун талап кылууга укуктуу деп көрсөтүлгөн.
Ал эми утурлама доо арыз боюнча айта турган болсок, өз кезегинде биз тараптан Түмөнбаевдин колу коюлган карыз берүү келишиминин түп нускасын сотко тапшырганбыз. Ал келишимде маркумдун колу тургандан кийин, демек ал акчаны алган дегенди далилдейт. Ал эми соттук экспертизанын корутундусуна биз макул эмеспиз. Ошондуктан ал корутунду менен күбөнүн берген көрсөтмөсүн сот сын көз караш менен кароосуна өтүнөбүз. Анткени алардын көрсөтмөсү менен экспертизанын корутундусу жоопкер тараптын кызыкчылыгында болуп жатат. Биз келишимде коюлган кол Түмөнбаевге деген көрсөтмөбүздөн өзгөртпөйбүз. Ал эми утурлама доо арыз негизсиз деп эсептейбиз. Ошондуктан аны канааттандырбашыңызды сурайбыз, урматтуу судья. Рахмат, отуруңуз. Жоопкер, жарыш сөз сизде. Урматтуу судья, Керимбаевдин доо арызын канааттандырбашыңызды суранабыз. Ал эми менин утурлама арызымды канааттандырып беришиңизди өтүнөбүз. Рахмат, отуруңуз. Жоопкердин жактоочусу сөз сизде. Рахмат, урматтуу судья. Соттук териштирүүдө Керимбаев менен Түмөнбаевдин ортосунда 2015 жылдын 22 августунда карызга акча алуу келишими болгон эместиги туурасындагы далилдерди биз тараптан жетиштүү түрдө келтирдик деп эсептейм. Биринчиден, соттук териштирүүдө нотариалдык контордогу кагаздардын арасында 160 000 сомду алды деген доогер тарабынан тапшырылган келишим жана доогердин карыз бергендердин тизмесине киргизип коюуну өтүнгөн арыз камтылууда. Бирок ал келишимде Түмөнбаевдин колу жок экендиги тастыкталды. Демек, маркум менен карыз берүүчүнүн ортосунда келишим түзүлгөн эмес дегенди билдирет. Экинчиден, Түмөнбаевдин калтырган катында 2 гана адамдын аты жөнү көрсөтүлгөн. Ал Сагыналиев Нурдан жана Касымбеков Мурат. Ал эми доогердин аты жөнү ал тизмеге түшкөн эмес. Бул адамдарга карыз берген тилгаттарга ылайык жоопкер агасынын карызынан кутулган. Үчүнчүдөн, соттук кароодо белгилүү болгондой, Түмөнбаев доогерден насыяны жабуу максатында акча алып жабайын деген ою болгон. Рас, андай ою болгон. Бирок колундагы автоунаасы ийгиликтүү сатылып кетип, насыядан кутулган. Буга автоунаны сатып алуу жана сатуу келишимин жана Чакан насыя компаниясынын кириш касса квитанциясы далил. Айта кетчү нерсе, жоопкер доо арыз жанага тиркелген документтер менен таанышканда доогер тараптан тапшырылган 160 000 сомду алды деген келишимде Түмөнбаевдин колу коюлуп турганына абдан таң калган. Себеби бул суммадан кичине болгон карыздарды жөнүндө айтып тастыктап кеткен агасы ушундай ири сумма жөнүндө айтпай кетиши мүмкүн эмес эле да. Мындан тышкары соттук кол жазма экспертизасынын корутуусунда карыз келишимде коюлган кол Түмөнбаевдики эмес, башка бирөөнүкү деп аныкталган. Карызга берүү келишими качан карыз берген тарап карыз алуучунун колуна акча же башка бир нерсени колуна берген тарта түзүлдү деп эсептелсе болот. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 729 беренесинин 3 пунктунда төмөндөгүдөй көрсөтүлгөн. Эгерде акчасыздык боюнча карыз алуучунун карыз келишимин талашуусунда анын карыз берүүчүдөн акчаны же башка буюмду чындыгында албагандыгы аныкталган учурда карыз келишими түзүлгөн жок деп эсептелинет. Ошондуктан, урматтуу судья, биз тапшырылган утурлама доо арызды канааттандырып, ал эми доогердин 2015 жылдын 22 августунда Түмөнбаев менен Керимбаевдин ортосунда түзүлүп, бирок кол коюлбаган карыз келишимин жокко чыгарып, доогердин карызды өндүрүү доо арызын канааттандырбашыңызды сурайбыз. Түшүнүктүү. Реплика болобу? Реплика жок. Сот кеңешме бөлмөгө кетет.
Бүгүнкү соттук отурумда Асанкул Керимбаев доогер катары жоопкер Замира Түмөнбаевага каршы чыгып, жоопкердин маркум ага салган карызды өндүрүү доарызын канааттандырууну талап кылууда. Бирок Замиранын агасы өлөөр алдында кимге карыздары бар экендигин жазып калтырган кат таштаган. Ал катта тилекке каршы доогердин аты жөнү жазылган эмес. Ошого карабастан Асанкул соттон Түмөнбаев Медербек алган 160 000 сомду анын мураскору Түмөнбаева Замирадан өндүрүүнү талап кылууда. Сот кимдин пайдасына чечет? Бираздан кийин ачык айкын укуктук деле берүүсүнөн көрөсүздөр. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечимдин резолюциялык бөлүгү төрагалык кылуучу Эсенгулова, катчы Тариялова, доогер Керимбаев Асанкул Жумадылович, анын жактоочусу Караев Азамат, жоопкер Түмөнбаева Замира Турсунбековна, анын жактоочусу Чынары Сүйүналиеванын катышуусунда ачык соттук отурумда доогер Керимбаевдин Түмөнбаевадан карызга берилген акчаны өндүрүү жана Түмөнбаеванын карызга акча берүү келишимин жокко чыгаруу жөнүндөгү утурлама доарызынын негизинде жарандык ишти карап чыгып сот Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 725 берененин жана Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 197, 201, 205, 211 беренелерин колдонуп чечим кылат. Доогер Керимбаев Асанкул Жумадыловичтин жоопкер Түмөнбаева Замира Турсунбековнадан карызга берилген акчаны өндүрүү жөнүндөгү доарызы канааттандыруусуз калтырылсын. Доогер Керимбаев Асанкул Жумадыловичтен мамлекеттин пайдасына 18 643 сом 20 тыйын мамлекеттик жыйым өндүрүлсүн. Түмөнбаева Замира Турсунбековнанын утурлама доарызы канааттандырылсын. Керимбаев Асанкул Жумадылович менен Түмөнбаев Медербек Акматалиевичтин ортосунда түзүлгөн карызга 160 000 сом акча берүү келишими жокко чыгарылсын. Чечимге наарызы тарап 30 күндүн ичинде апелляциялык иретинде даттанууга акылуу. Төрагалык кылуучу соттун колу. Отуруңуздар, эмнеге мындай чечим кабыл алынганын түшүндүрүп берейин. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 725 берененин талабына ылайык карыз келишими эгерде анын суммасы эсептик көрсөткүчтүн 10 эседен кем эмес ашса, башкача айтканда 1000 сомдон жазуу жүзүндө түзүлүшү керек жана тараптар тарабынан кол коюлууга жатат. Ал эми доогер Керимбаев нотариуска берген карыз келишимдин көчүрмөсүндө тараптардын колу жок жана ал келишим нотариалдык жактан күбөлөндүрүлбөгөн. Ал эми доогер сотко тапшырган ушул эле келишимдин түп нускасында Түмөнбаев Медербектин колу коюлуп жүрөт. Соттук кол жазма экспертизанын корутундусу боюнча келишимдеги коюлган кол Түмөнбаевдики эместиги тастыкталган. Мындай жагдайда сот Түмөнбаев Медербек менен Керимбаев Асанкул ортосундагы карыз келишими түзүлбөгөн деген жыйынтыкка келип, жогорудагы жарыяланган чечим кабыл алынды. Соттун чечими түшүнүктүү болдубу? Ооба, түшүнүктүү. Жүйөлүү чечимди 5 күндөн кийин алып кетсеңер болот жана ушул чечим менен сот KG сайтынан тааныша аласыздар. Соттук отурум жабык деп жарыяланат. Кудай буйруп, адилет мен тарапта болду. Уктуңарго болбогон далилдерди келтирип, ойду тоону сүйлөп жатты. Карандай калып экени көрүнүп эле турбадыбы? Мен дагы арыз менен кайрылам. Соттун айтуусунда апелляциялык даттанууга укугубуз бар. 160 000 сом оңой акча экен.